Assalamu alaikum. Эл аралык протоколду этикетте урматтуу президент, фрау канцлер, господин министр деп эле айтылат. Ошон үчүн мен урматтуу министр деп эле айтайынчы. Түкөнчө эчтегенде чындыгында бул эл аралык протоколду мындай деле эмес. Ошон үчүн урматтуу министр, сизге мындай суроом да. Биринчиден, өткөндө ушул демилгени мен айттым эле. Алып, пайдаланып, таратып коюп, анан дагы ким берет деп, эки манжа менен мурдун тешигин бүтүп алып, дагы сураганда дат кылбай, кайта турган жактарга инвестиция кылыш керек. Ошого алса кредиттерди деп. Бүгүнкү риторика башкача болуп атат, ушул нукта кетип атат. Ал үчүн мен чоң рахмат айтам. Демек, ойлонгонсуздар, өзгөрткөнсүздөр, корректировка кылгансыздар. Бирок бир маселе, сиз азыр 6 багат айттыңыз. Кичпейиликке дагы бир жолу кайталап коесузбу? Биринчи багыт бул макроэкономикалык туруктуулугу. Экинчи, мамлекеттик финансаны башкаруу, эффективдүү көтөрүү боюнча. Үчүнчү, салык кызматынын администрацияны жогорулатуу. Санариттештирүү, экономиканы санариттештирүү. Бешинчи, жол тармагын инфраструктураны колдоо жана энергосекторго көңүл буруу да. 6-чы багыт. Мен дагы ошону азыркы сиздин айтканыңыз менен, бирок бул жактагы бүтүм тиянаңыздар деп билип атпайсыздарбы? Ошол эки башка болуп атат да, мына баяндоо бөлүгүнүн 4-чү абзасында саламаттык сактоо жана социалдык коргоо секторлоруна кошумча чыгымдарга байланыштуу милдеттерди аткаруу үчүн деп жазылып турат. Энергетика мейли бул жакта да бар экен. Ушул эмне үчүн ушундай болуп калды? Жана макроэкономикага кошуп ийдиңиздерби? Мен азыр айтып коем, буну мен азыр айткан 6 тармак бул индикаторлор бар да. Бул бүгүн эле сиз ратификация кылгандан кийин эртең эле кредит берип койбойт. Бул эксперттер келет, группа келет бияка. Ошо жарым жылдан кийин анализ кылып, бул келе турган каражат ноябрда келет. Ошо 6 тармактын индикатору аткарылганда, булар болсо макулдугун берип кредит келет бизге. А сиз айткан келишимде бул кайсыл жана ковид эме бар айтканда, бул болсо азыр ошо көңүл бура турган түздөн-түз ошо чыгымдарыбызды бюджетте каралган деген эметет да, түшүндүрөт да. Американын президенти Франклин Делано Рузвельт өз элинин алдына чыгып сүйлөй турган сөздү жанындагы малярга окуп беришкен. Маляр акыркы сөзүн түшүнгөнчөктү кайра-кайра жазып чыкчу да. Демек ушул түшүнсө бардыгы түшүнөбүз депчи. Чындыгында индикатор тиги бу дегенен бизди бүт эл журт көрүп турат. Бул спецтерминология көп түшүнбөгөн жактар болуп атат. Мына мисалы өткөндө дагы бир баяндоо бөлүгүндө мындай деп келген, сиздин орун басарыңыздын колу коюлуп турупчу. Финансирование фонда развития туризма деген, ал бул сиздин 6 пунктуңузда жок экен. Финансирование ОАО Кыргыз индустрия деген бар, бул да жок экен. Анан кийин фонд поддержка предпринимательства, ал да жок болуп атат да. Ошон үчүн биз бир эле нерсени айтып атабызбы, же экөөбүз эки нерсени сүйлөп атабызбы, мен жакшы түшүнбөй атам чындыгында. Сиз азыр перечисление кылган бул баары макроэкономический устойчивостька жумшатылат. Түшүнүктүү, макроэкономикага келгендиктен да. Анан биз ушу шайлоого келатканда айттык эле да, Кудайга шүгүр, өлкөбүз бай эле өлкө, эгерде уурдабасак, анан уурдатпасак деп. Мен сизге ишенем, мындай түстүдөн түңүлбө дейт, таза эле адам көрүнөт экенсиз. Уурдабайсыз деп ишенем. Бирок ушул кредит келсе, уурдатпай, туура пайдаланууга мүмкүнчүлүк барбы? Ошого гарантия бере аласыздарбы? Механизмдерин карадыңыздарбы? Анткени буга чейинки келген кредиттердин көпчүлүгү азыр чында билекте келгенде уурдалып кеткен. Бул аябай мындай серьезный вопрос. Чын айтканда биз бүгүнкү күндөн баштап эле ушуну изилдеп келип атабыз. Ошо эффективдүү жагынан. Бүгүнкү күндө биздер процедурный жагынан банковское сопровождение деген кылып атабыз. Жаңы закон, закупка боюнча бул баары комплекс түрүндө ошо бөгөт кое турган ушундай кадамдарда коррупциядан. Конечно, биз күн сайын эле бул боюнча иштеп атабыз. Күчүн бар жол эметип атабыз буга. Урматтуу министр, дагы бир суроо берейин. Байдылда атабыздын бир жакшы саптары бар да. Башталат баары майдадан, байкабайт, бирок майдадан депчи. Чын-чынына келгенде бул жерге майдалап алып келсеңиздер жакшы болмок. Мына мисалы Сиз айткан макроэкономика бул өзүнчө бир океан, салык системасы өзүнчө бир океан.
ошондой эле дагы мен мамлекеттик финансылык башкаруу өзүнчө бир океан, санариптештер өзүнчө бир океан. Ошонун кайсыл тармагы деталдуу алып келсеңиздер болмок да, мындай долбоорлорго, бул иштерге, анан кийин бул багыттарга, анан мунусу киреше алып келет, мунусун жөн гана пайдаланып коебуз дегендей мааниде. Мен кагаз түрүндө берейин. Бул анткени бюджетте баары так аныкталган да. Так аныкталганбы? Так. Сөз бересиз, Сөз берем. Анан дагы айттыңыз, ипотеканы айтып кеттиңиз. Ушул ипотекага акча берүү менен биз банктарды эле байытып атабыз чындыгында. Ушул ипотекага кеткен акча, мисалы, ипотека менен бир 500 адамды үйлүү кыла турган болсоң, аларды да карызга батырып, процентке акча төлөтүп. Эгерде социалдык курулуштар кыла турган болсок, бир 2000 адам чечип бермек элек да. Ушу ипотекага кеткен акчаны социалдык курулуштарга берсеңиздер жакшы болот эле. Ушул багытта ойлонуп көрбөйсүздөрбү? Курулуп да калмак, кылып да калмакпыз, куруп да калмакпыз. Эң туура азыр муну ГИК аркылуу өзү социалдык үйлөр куруу деген баштап атат. Ушул бир проектти. А бул да бир проект болот да. Ачыгын айтайын, кечирип коюңуздар, кеп адамда эмес, система ушундай болуп келген. Азыр эми кайсыл тармакка бербеңиздер, ошол эле саламаттык сактоо системасын көрүп атасыздар. Азыр эң кызычулуу тармак болуп атат. Социалдык коргоо сектору, ошол энергетика сектору. Чындыгында коррупция аябай тамырлашкан тармактар. Балким күрөшүп атасыздар. Бирок бул келаткан нерсе да. Бул өтө чоң саясий эркти, өтө чоң күчтүү, өтө чоң курбанчылыкты талап кыла турган нерсе. Бирок ушул жака кредиттер кетет деген мени ойлондуруп атат. Ушул жагын жакшылап карасаңыздар. Эми аягында айтарым, урматтуу министр. Тышкы карызды тейлөө боюнча 2023 жылга чейинки стратегия бар, туурабы? Ошол стратегияга ылайык тышкы карыздын көлөмү ИДП, ички дүң продукциянын 56%-не өтпөш керек, туурабы? Биз аны кайрадан карап чыкканбыз. Канчага чейин болуп калган анда? Көлөмү жок азыр. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, финансы министринин орун басары Руслан Татиков Сатылганович. Бул боюнча бизде көлөм жок, чеги жок азырынча. Ошол үчүн биз карыз алып туруп ала берсек да болот. Бирок өзү баягы туруктуулугун караш керекпиз. Руслан, туруктуулугун караш керекпиз. Муну программада жакшы так жазылганда биздин дефицитибиз кайсы көлөмдө болуш керек. Ошол дефицит, чын айтканда, бүгүнкү күндө анын рамкасы бар болсо, сырткы карызды да өзү эле контролдоп коет. Бүгүнкү күндө жана стратегияда азыр айтып кеткендей, анда азыр көлөм жок да, алып койгон. Бирок сиз туура айтасыз, аны биз көп ашыртпашыбыз керек. Урматтуу министр, качан алып койдуңуздар билбейм, бирок менин стратегия менен таанышыма караганда ошол 56%тен ички дүң продукциянын көлөмүнөн өлчөм ашпаш керек болчу. Бирок мына Акча бар финансылык интернет порталынын маалыматы боюнча бүгүнкү күндө 5 миллиард 147 миллион 122 миллион доллар тышкы карызыбыз бар экен да. Бул ИДПнын ички дүң продукциянын 60,33% болуп калат экен. Анан дагы деле карыз алабыз деп атабыз. Жакшылап ойлонуп көрүңүздөрчү. Мейли, маселен мен колдоп берейин, бирок эртең бүрсү күнү ошолай уурдалып кетсе, колдоп бергеним үчүн жараткандын алдында мен да жооп берип калбайын. Ошол жагын жакшылап караңыздар.